Азыркы учурда Кадамжай районунда 3 мектептен жаңы имараттары курулуп жатат. Майдан айыл аймагындагы 500 орундуу Кыргызстандын 10 жылдык орто мектебинин курулуш иштери 50%га жетти. Ушул эле айыл аймакта 2024 жылда курулуш иштери башталган Сары Алтын орто мектебинин да курулушу дээрлик 80%га чукулдап калды. 275 орунга ылайыкташкан билим уясын курууга бүткүл дүйнөлүк банк долбоор аркылуу каржыланууда. Жаңы окуу жылына карата жаңы имараттар ишке берилсе, мектеп окуучуларынын билим алуусу жана өнүгүүсү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Кыргызстандын 10 жылдык орто мектеби республикалык бюджеттен 157.594 сом акча бөлүнүп, 500 орундуу мектеп курулуп жатат. Азыркы учурда экинчи кабатынын үстү жабылуу, чатыры жабылуу алдында турат. Bundan тышкары Масайлиев айыл өкмөтүндөгү Бабыр атындагы орто мектеби 225 орундуу республикалык бюджеттен каржыланып, 76.900 сомго бүгүнкү күндө бул мектептин дагы экинчи кабатынын чатыры жабылууда. Мындан сырткары Дүйнөлүк банктын эрик долбоору аркылуу Сары Алтын орто мектебинде курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жакындап 70% курулуш иштери бүттү. 163 миллион сом бул Дүйнөлүк банктан каржыланып курулуп жатат. Жаңы окуу жылында жаңы имаратта билим алууну Масалиев айылынын окуучулары да көптөн күтүүдө. Былтыркы жылда курулушу башталып, азыркы күндө мектептин чатырын жабуу иштери жүрүп жатат. 225 орундуу жаңы имаратта 400дөн ашык окуучу жаңы окуу жылында билим алат. Сапат стандарт жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуш иштери жасалууда. Сметалык баасы 76.900.000 сомду түзөт. Мектептин абалы буга чейин начар абалы болгон, жамыл жакса, үстүнөн чатыр өтүп кеткен дагы баягындай болуп туруп, жараксыз аварийный абалы болгон. Бизге бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен 225 орундуу мектеп курулуп жатат. Азыркы күндө 60-70% курулуш иштери болуп атат. Буга чейин 64-жылы курулган, эскилиги жеткен мектеп имараты да окуп келгенбиз. Азыркы күндө 410 окуучу бизде билим алат. Орус тилинде, өзбек тилинде жана кыргыз тилинде окутулат. Окутууч тилинде окутулат. Буюрса, жаңы окуу жылыга карата жаңы мектепте окуп калабыз деген үмүттөбүз. Райондун аймагында Орузбеков айыл аймагынын Окна гимназия мектеби жана Масалиев айыл аймагында жайгашкан Козубай атындагы орто мектептери да республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык ремонттоо иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетүүчү болсок, буга чейин Дыйкан жана Сатаров орто мектептеринин жаңы имараттары курулуп бүткөрүлүп, колдонууга берилген.